Саламатсыңарбы, урматтуу 4-класстын окуучулары. Силер менен кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе баарыңарды окуу куралдарыңарды камдап, ыңгайлуу отуруп алууга чакырамын. Демек, бүгүн силер менен биз дарыгердин кабыл алуусунда деген теманын үстүндө кеп кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышалы. Демек, бүгүнкү сабагыбызда окуучулар жаңы сөздөр менен таанышышат, өтүлгөн лексиканы маанисине жараша колдоно алышат, суук тийгенде, сасык тумоо болгондо өз абалдары жөнүндө түшүндүрө алууга үйрөнүшөт. Урматтуу балдар, биз эгер ооруп калсак, кимге кайрылабыз? Кайсы кесип ээлерине кайрылабыз? Азаматсыңар. Албетте биз дарыгерлерге кайрылабыз, Демек, дарыгерлик кесип деген эмне? Ал качан пайда болгон? Келгиле, ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Демек, дарыгерлик кесип илгери эле пайда болгон. Аны адамзат менен жашташ деп койсо да болот. Адамдар ар кандай илдеттердин кесепетинен пайда болгон ыңгайсыздыктардан арылуу үчүн ар дайым дарыланып келгендери белгилүү. Дарыгердин милдети адамдарды илдеттерден айыктыруу гана эмес, ар кандай оорулардын алдын алуу мүмкүнчүлүктөрү да каралган. Дарыгердин эң башкы сапаты адамдарды сүйүү болуп эсептелинет. Медициналык кызматкердин милдети адамдардын кызматына же байлыгына карабай, бардыгына тегиз жардам берүү болуп саналат. Урматтуу балдар, биз аз да болсо маалымат ала алдык деген ойдомун. Ал эми силер дарыгердин алдына баргандан коркпойсуңарбы? Азаматсыңар. Дарыгердин алдына баргандан эч качан коркпошубуз керек. Алар биздин ар дайым ден соолугубуз үчүн кам көрөт. Алар биздин ден соолугубуздун жан сакчылары болуп эсептелинет. Ал эми бүгүнкү сабакта силер менен дем алыңыз, дышите. Алым жок, у меня нет сил. Кызарып калыптыр. Покраснел. Сасык тумоо, грипп. Тыңшап көрөйүн. Послушаю деген сыяктуу жаңы сөздөр менен таанышабыз жана аларга сүйлөм түзөбүз. Келгиле, ушул жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөйлү. Мисалы, мен бул жерде сасык тумоо, алым жок, кызарып калыптыр деген жаңы сөздөргө сүйлөм түздүм. Мисалы, менин досум Сарварга сасык тумоо тийип калыптыр. Менин 2 күндөн бери алым жок болуп жатат. Дарыгер тамагым кызарбашы үчүн балмуздак жебөө керектигин эскертти деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түздүк. Анда эмесе баарыбыз ушул жаңы сөздөрдү пайдаланып, бул экинчи көнүгүүдө сөз айкаштарын туташтырабыз. Биз мурдагы сабактарыбызда сөз айкаштары жөнүндө кеп кылганбыз, сөз айкаштарын түзгөндү үйрөнгөнбүз. Мисалы, бул жерде менин деген сөзгө алым жок деген сөздү кошконубузда, менин алым жок деген жаңы сүйлөм сөз айкашы пайда болду. Дагы мисал келтирсек, сасык тумоо, тийген деген сөздү туташтырсак, сасык тумоо тийген деген сүйлөм пайда болду. Силер дагы ушундай кылып көчүрүп жазгыла дагы сөздөрдү маанисине карай туташтыргыла. Ал эми андан ары китебиңердин 131 бетиндеги дарыгердин кабыл алуусунда деген диалогту келгиле баарыбыз чогуу окуйлу. Оорулуу баарыбызга белгилүү болгондой, дарыгердин алдына ооруп калган баардык адам оорулуу болуп эсептелинет. Оорулуу. Кечиресиз, кирсе болобу? Дарыгер. Кириңиз, отуруңуз. Сизге эмне болду? Оорулуу. Доктор. Башым ооруп жатат. Алым жок. Дарыгер. Качантан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү.
оорулуу 2 күн болду. Тамагым ооруйт, чүчкүрөм, жөтөл да бар. Дарыгер: оозуңузду ачыңыз, тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен, 38 градус. Келиңиз, тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумоо тийген го. Мына балдар, диалог менен тааныштык, диалогду чогуу окудук. Эми ушул жердеги жаңы сөздөрдү байкаган болсоңор, бул жерде жогоруда айтылган жаңы сөздөр кезиккен. Ошол жаңы сөздөрдүн алдын сызып белгилеп коесуңар. Ошого улай эле бул жерде силерге 3 макал берилген. Ушул макалдарды маанисине карай жайгаштырасыңар. Мисалы, биринчи макалыбызда Дени соонун соо жаны деген макалыбыздын сөздөрү аралаштырылып берилген. Келгиле, ушул макалды иреттеп көрөлү. Дени соонун жаны соо. Азаматсыңар. Биринчи байлык — ден соолук. Ал эми 3-чү макалда спорт ден соолуктун булагы. Азаматсыңар. Урматтуу балдар, силер мененки кезектеги видео сабагыбыз ушуну менен соңуна жетти. Ар дайым ден соолукта болгула. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла. Эч качан оорубагыла.